Толугу менен кошулам. Бул боюнча мага да кайрылган. Ошондуктан коллегаларды колдоп бергиле деп суранат элем. Бирок мен бияктагы жетекчилерге кайрылат элем. Мага спортсмендер, мен буну 3-чү жолу көтөрүп атам бул трибунадан, негедир жооптор өкмөттөн келбей атат. Спортсмендердин машыктырып жаткан убагында ошол өмүрү деген 20 15-16 жашынан баштап 18 эми иштеген убакытты алсак 18 жаштан баштап 30 жашка чейин өмүрү, спорт өмүрү негизи өтөт экен да, тренировкада. Эртең менен бир күндө 2 жолу тренировка жасайбыз дейт. Сборго чыгабыз дейт. Же нормально жумушка орношсак, биз кайсы жетекчи чыдамак эле. А бирок стажыбыз кетпейт дейт. Ушул боюнча мен жетекчи силерден сурайт элем да, ушул маселени кантип чечсек болот? 3-чү жолу көтөрүп атам парламенттин трибунасынан. Мен эми сиздерди түшүнөм, Чыңгыз мырза, сизге да айттым элем. Бияктагы эми калган өкмөттөгү жетекчилерге да кайрылдым элем. Мына канча болду? 3 айдан бери көтөрүп, 3-чү жолу бир айда бир жолу айтылып калып атат да. Ушуга бир чечим жокпу? Миңдеген спортсмендер. Канча миллион кыргыздын арасынан сурулуп чыккан чемпиондордон олимпийский чемпион бир-экөө эле чыгат. Бирок деген арасында деген калган 100 миң дегендер аягында деген жумушка орношолук десез, бизде стажыбыз жок дейт. Стаж алалык десек, жумушка алыш үчүн эртең менен кечки тренировкага уруксат берген жетекчилер болбойт дейт. Мамлекеттик кызматта жокпуз. Жеке ошол частный компанияларда таксист болуп өмүрүбүз өтөт дейт да. Анан ушуну өкмөттөн мына кайталап атам, канча жолу кайрылып сурандым элем. Спорт жаатында иштеген жетекчилер, Байсаловго да кайрылдым элем, анан өкмөт башчыларынан да сурандым элем. Спортсмендерди, чемпионаттарды утуп алса, чуркап барып тосуп алабыз, сиздер баш болуп. А бирок деген күнүмдүк турмушта булардын баары талаада калып атат. Мен фамилиялардан бери атап чыккам. Эми колдон келишинче өкмөттөн ошол ыраазычылыктарды айтып койгула, грамоталар берип койгула деген жакшы жак. А бирок деген өмүрүнүн аягына чейин азыр 18-теги спортко кирип аткан балдарыбыз аягында талаада каласың дегенди угуп алса, зачем им это надо? Их надо как-то закрепить. Казахстанда, мисалы, Министерство обороны закрепил, ГКМБ, МВД закрепленный бар экен да, ошондой бир процесстер бар экен. Мүмкүн ошол жагын карап көрөбүзбү? Им нужен стаж. Вот как это организовать? По-моему, ушул жагын сиздер ойлонуп берсеңиздер. Жибарис айымдан да суранат элем да, эми тажрыйбалуу адамдар отурасыңар да менин астымдачы. Ушул боюнча дагы бир ирет өкмөттө бул көтөрүп бериңиздерчи, бул пенсия жөнүндө сөз болуп атат. Аягында деген стажыбыз да жок. Биз эчимге кереги жокпуз. Үй да ала албайбыз дейт. ГИК боюнча да тиги мы не можем претендовать, мынча каражатыбыз деле жок дейт. И мы умираем в итоге никому не нужными деп, и непризнанными. Чемпионов 1-2 на несколько миллионов болуп чыгат. Пожалуйста, көзөмөл алгылачы.